Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тоо кырсыгынан куткаруу кызматы жер астында жана жаратылыш кырсыктарында адамдардын өмүрүн сактоону камсыздаган түзүм. Бул кызмат республиканын 3 аймагында Баткен, Жалал Абад жана Ысык көл облусунда иш алып барат. Биздин тоо кырсыгынан куткаруу кызматы 3 областта жайгашкан. 3 областта биздин взводдор Сүлүктүү шаарында, Баткен областында жана Айдаркен шаарында жана Кадамжай шаарында Кызылкыя шаарында, Баткен областы Кызылкыя шаарында 4 взводдор жайгашкан жана Жалал Абад областынын Көк Жаңак шаары менен Ташкөмүр шаарында жайгашкан. Ысык көл областынын Жыргалаң Ак Суу районунун Жыргалаң айылында жайгашкан. Куткаруучулардын негизги милдети шахтада, кендерде жана кооптуу объекттерде калган адамдарды куткаруу. Алар жабыркагандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүп, жер астындагы өрттү өчүрүп, уулуу газдарды тосуп, кыртыштын кулап түшүү коркунучун алдын алышат. Бул өтө оор жана жоопкерчиликтүү кызмат. Биздин ишибиз негизинен жер астында шахтада болгон кырсыктарды жоюу жана ошол кырсыктарда калып кеткен жарандарды, кенчилерди биринчи медициналык жардам көрсөтүп алып чыгуу биздин милдетибиз, ошол негизги милдетибиз. Куткаруучулардын коопсуздугу эң башкы орунда, ошондуктан алар ар күнү газдан коргонуучу аппараттарды, альпинисттик шаймандарды, атайын куткаруу жабдууларын колдонуу менен машыгышат. Бул даярдыктар авария болгон учурларда так жана ыкчам аракет кылууга шарт түзөт. Бул жер үстүндө катталган өзгөчө кырдаалдар жоюуда куткаруучулар жер үстүндө өзүн ээн эркин алып жүрө алышат да. Жер астында болгондо бул аябай кыйынчылыгы өтө оор да. Себеп деген аякта деген уулуу газдар аппаратты өзүнүн атайын специальный аппарат бар, газдан коргоочу. Аны тагынып алып иштеп, еще адам баласына көп тоскоолдуктар жаралат да. Себеп дегенде эңкейип өткөн жерлери болот, жөрмөлөп өткөн жерлери болот, анан жарык жок болот. Айрыкча шахталардагы авария, жарылуу, өрт же уулуу газдын чыгышы чоң коркунуч жаратат. Мындай учурда уулануу коркунучу жогору болгондуктан ар бир куткаруучунун тайманбастыгы, кесипкөйлүгү жана биримдиги маанилүү. Алардын өмүрдү тобокелге салып иштөөсү чыныгы эрдик. Газга уланып калган адамды ошо жер астында чыгарыш бул өтө эле бир оор кесиптердин бири деп айтам да. Жан кейиштүү учурлар көп болот. Өзүңдүн кээде бир көрүп билип жүргөн адамың жер астында каза болуп калса, жан дүйнөң бир башкача болот да. Өзгөчө кырдаалдарда башкалардын өмүрүн сактап калуу үчүн өмүрүн тобокелге салган куткаруучулар чыныгы эрдиктин үлгүсү. Алардын кесипкөйлүгү, бекем даярдыгы жана тайманбастыгы менен ӨКМдин тоо кырсыгынан куткаруу кызматы бүгүнкү күндө коомдун коопсуздугун камсыз кылууда. Максат Боронбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.